Саламатсыздарбы, Нурпресстин жаңылыктар түрмөгү, студияда мен Айзада Сулайманова. Бишкекте учурда батирлердин ижара акысы асманды чапчып жатат. Бир бөлмөлүү үй буга чейин айына 15 000 сомдон берилип келсе, азыр 20 000ден ашууда. Эгер эмереги бар болсо 40 000 сомдон ашып жатат. Ошондо дагы квартира VIP эмес, эски эмеректер менен. Кыскасы үйлөрдүн ижарага бергендердин напсисин тыя албай, үйү жок квартиралап жашагандарга кесепетин тийгизип жатат. Анткени аренда акыны көтөрүп, макул болсоң жаша, жок десең бошот деп ак эткенден так этишүүдө. Талап боюнча квартиранттар келишимдин негизинде ижарага алынышы керектигин көрсөттү. Анда кайсыл мөөнөткө чейин канча сомдон берилиши жазылат. Бирок көпчүлүк келишим түзбөй эле ооздеки сүйлөшүп алып эле жашай берет. Мындан тышкары батир ээси салык төлөш керек болот. Бирок сүткорлук кылып аренда акыны каалагандай калчагандар салык төлөөдөн качып келишим түзбөйт. Мындан улам мамлекет бул маселеге кийлигишүүсү керек экенин, ал үчүн мыйзамдык базанын зарылдыгы калкып чыкты. Билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевдин пара алуу боюнча шектелип кармалышы коомчулукту бир чети таң калтырса, бир чети күмөн санатты. Анткени аны прогрессивдүү министр катары көрүшчү. Бул боюнча социалдык түйүндөрдө негизинен ага тилектештигин билдирип, алдын ала даярдалган чагымчылдыктын курманы болду деген пикирлер басымдуулук кылууда. Анын кармалышы боюнча ар кандай ойлор айтылып жатат. Айрымдар аны гүленчи деп жатышат. Белгилей келсе, кайсы бир тарап гүленчилерди чыңкынчылар дешет. Бирок кыргыз-түрк лицейлеринин канча кыргызстандык ыяктап билимдүү, ыймандуу, акылы сергек кадрлар өсүп чыкканын, алар өлкөнүн өнүгүшүнө салым кошуп жатканын, кезинде эл аралык олимпиадаларда Кыргызстандын атын дүңгүрөтүп, алдыңкы орундарда ээлеп келгенин эстен чыгарбоо керек. Бейшеналиев министр болуп келгенде билим берүү тармагына реформа жүргүзөм деп келген. Анын негизинде мектеп директорлорун сынактын негизинде даярдалган. Эскерте кетсек, конкурстун алдында 20 жылдан ашык директорлук кызматта отургандар бар экени белгилүү болгон. Кыскасы, сынак аркылуу дайындоодо ажидардын куйругун баскандай болгон. Идиреги бар делген министрдин кармалышы жалпы билим берүү системасына көлөкөсүн түшүрдү. Эгерде атайлап даярдалган чагымчылдык эмес, анын акча алганы тастыкталса, бул өкүнүчтүү болот. Нурпресстин маалымат борборунун журналисттерине жер-жерлерден көптөгөн мекендештерибиз кайрылып, журналисттик иликтөө жүргүзүп берүүбүздү суранган учурлар көп эле кездешет. Ошондой эле кайрылуулардын бири болуп, Ош шаарында өзүнүн адвокаттык ишин алып барып жаткан Алиев Валишер Шахабидинович жөнүндө экен. Бул кайрылууда ат аталган адвокат мыйзамдарды одоно бузуу жолу менен ага карата чыккан сот чечимдерин аткарбай жаткандыгы тууралуу айтылыптыр. Ошол эле учурда арыз эси көрсөткөндө Алиев Валишер тарабынан мындан дагы башка одоно мыйзам бузуулар бар экендигин айтып, бир топ иш кагаздарын арызга тиркеп, редакциябызга жөнөтүптүр. Келип түшкөн кайрылуунун негизинде маалымат борборубуздун журналисттери арызда көрсөтүлгөн фактыларды жеринен текшерүүнү чечип, иликтөө бир жактуу болуп калбаш үчүн журналисттик этиканы сактап отуруп, Валишер Алиевдин дагы сөзүн, ал тараптын дагы өз чындыгын угууга даяр экенибизди билдиребиз. Түркиянын Изник шаарында 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүүдө. Эскерте кетсек, иш-чара өтүп жаткан Изник шаарында 1331 жылы курулган кыргыз жоокерлеринин күмбөзү бар. Оюндун алкагында уюштурулган мелдештерге Кыргызстандан 148 адам катышууда. Алар спорттун 11 түрү боюнча күч сынашууда. Эскерте кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул Кыргызстандын ири долбоору. Көчмөндөр оюндары 2014-2018 жылдар аралыгында жыл сайын Кыргызстанда өтүп келген. Кийин эстафета Түркияга берилген. 2020 жана 2021 жылдары оюн COVID-19 пандемиясынан улам жылдырылган. Көчмөндөр оюндарында негизинен Борбор Азиянын бардык көчмөн элинин оюндары көрсөтүлөт. 2021 жылдын декабрында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстандын атынан ЮНЕСКОнун материалдык эмес маданий мурастарынын тизмесине киргизилген. Бул оюн Кыргызстандын бренди болуп кала берет. Ал арада кийинки иш-чараны Казакстанга өткөрүү боюнча арыз берилгени кабарланууда. Сиздер Нурпресстин жаңылыктары менен тааныштыңыздар. Кайрадан амандашканча саламатта туруңуздар.